Урматтуу депутаттар, урматтуу Аида Камчыбековна, жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Булардын баардыгын тең бүгүнкү ант бериш менен куттуктайм. Ант бул эми өзгөчө мааниси бар анттын. Бул абдан бийик нерсе. Антты жөнүндө трибунага чыгып, кагазын окуп коюш эмес. Ант берген адам өзүнө биринчи элдин алдында, мыйзамдын алдында, абирдин алдында бул жоопкерчиликти алуу деген нерсе. Анттар дайым бекем кармагыла, бекем сактагыла, көкөрөңөрдү кармагыла. Өзүн берген анттын бузган адамдардын тагдыры кандай болгонун баардыгына билесиңер. Антка бекем болуп, элибизге, мамлекетибизге ак таза кызмат кылып бергиле. Силерге жана жалпы өкмөткө ийгиликтерди каалайм. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, учурдан пайдаланып айрым актуалдуу маселелерге токтоло кетейин. Кадырман журтунун колдоосу менен мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги менен бирдикте чогуу иштеп жатканыбызга 2 жылдан ашты. Аймактарды өнүктүрүү, коррупция менен күрөшүү, өлкөнү санариптештирүү, социалдык тармакты колдоо, калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригация системасын оңдоо жана мамлекетибиздин улуттук кызыкчылыктарына жооп берген тышкы саясатты жүргүзүүнү убада кылгам. Президентке талапкер катары элиме берген мына ушул жана башка убадаларымды бузган жокмун, алар ырааты менен аткарылууда. Эл менен болгон жолугушууларда жогоруда аталган багыттар боюнча жетишкендиктерге жана кемчиликтерге кеңири токтолуп айтып жатам. Массалык маалымат каражаттары да аларды чагылдырууда. Жетишерлик маалыматыңар силерде да бар деп ойлойм. Ошентсе да учкай токтоло кетейин. Коомубузда тынчтыкты, улуттар арасындагы ынтымак сактоо үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бул аяр чөйрөгө абдан кылдаттык менен мамиле кылып, мамлекеттик саясаттын эң артык соту багыт катары кармап келебиз. Көзгө көрүнбөгөн, бирок көп убакытты жана ресурс талап кылган бул иш көп улуттуу мамлекетибиздин келечеги үчүн зарыл экенин билесиздер. Кудайга шүгүр, мекендештердин колдоосу менен ынтымак жана тынчтыктын негизинде ири реформаларды жүргүзүп жатабыз. Элет жеринде ишкерликти өнүктүрүп, жумуш орундарын түзүү үчүн салыктык жагын абдан чоң жеңилдиктерди бердик. Каржы агымдарын аймактарга бурдук. Өзүңөр күбө болуп жаткандай, мамлекеттик каржы институттардын каражаттары элеттеги ишкерлердин демилгесин колдоого багыттадык. Акыркы 2 жылда жергиликтүү бюджеттерди чындоо үчүн кошумча каражаттар бөлүндү. Бул саясатыбыз туура экендигин баарыбыз ынанып жатабыз. Бүгүн аймактарда, мамлекеттик да, жергиликтүү да демилгелер күчөп, алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштады. Эл дайыма акыйкаттыкты талап кылат. Акыйкат сот системасына жетишүү максатында сот реформасы жүрүп жатат. Тергөөнүн жана сот процессин ачык айкындыгына багытталган кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри иштей баштады. Санариптик инфраструктура, аудио-видео байкоо жана протоколдоштуруу киргизилип жатат. Эски репрессивдик мыйзамдардан кетип жатабыз. Максатыбыз олуттуу эмес мыйзам бузууларды, жасаган жарандарды, өзгөчө жаш өспүрүм балдарды, криминалдык шөйрөнүн түз таасирин сактап калуу, кириптер кылбоо. Ошону менен катар судьялык кызмат орундарга талапкерлерди тандоо сапатын жогорулатуу талабы коюлууда. Мыйзам бузган бир нече судьялар кызмат орундарынан бошотулду. Ушу реформаны баштаар алдында 18-жылы соттук реформа кеңешинин жыйынында соттук корпуска алар баяндама жасап атканда мен суроо бердим эле. Ушу соттук реформаны ишке ашырыш үчүн соттук корпуска эмне керек деп. Ошондо айтышты эле, бизге саясий эрк жана каражат керек деп. Мына саясий эрк бар. 19-жылы көптөгөн каршылыктарга карабастан соттук укуктук реформаны баштадык. Каражаттарды 19-жылга
Башка тармакта талап кылып турса дагы соц тармак 38%га соттук реформага соц системасына мына бөлүндү, көбөйтүлдү. Санариптештирүү мына болуп жатат. Эң алдыңкы технологиялар менен аудио фиксация системасы мына киргизилип жатат. Биз мына аткарып жатабыз. Бирок 2 жылдык мына биздин байкоолор көргөздү, бир эле бул жетишсиз эмес экендигин. Биринчи, бир сот орну боюнча сот системасын тазалоо мүмкүн эмес экенин көрсөттү. Мына мен соттордун жыйында да айтып атам. Ар кандай жыйында. Биринчи, өзүңөрдүн адамдык кабириңерди, ички ыйманыңарды козгогула. Ошондо гана соттук реформа ийгиликке жетет, болбосо жетпейт деп. Ар бир жердеки иштеген сот өзүнүн абирин, ыйманын козгош керек. Ансыз канча каражат жумшабайлы, бул реформа ишке ашуусу ийгиликке мына жетпей турган көрүнүп турат. Ошон үчүн бизде дагы айтам, сот системасына эрк бар, каражат бар. Бардыгы бар. Мына иштин бардыгы өзүңөрдүн баштагыла, оңдогула. Коррупция каршы күрөштү улантып жатабыз. Кол тийбес, туруктуу иштеген коррупциялык схемалар түзүшкөн айрым жогорку чиновниктерге, пара алуучуларга каршы ачык күрөш жүрүүдө. Бул иш мындан да уланат, токтобойт, бул күчөйт. Анын жүрүшү Коопсуздук кеңешинин 3 жыйналышында каралды. Силерде толук маалымат бар. Албетте коррупционерлерди камоо жолу менен гана коррупция жое албайбыз. Коррупцияны алдын алуу максатында өлкөнү туташ санариптештирүү, экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу жолдорун колго алып жатабыз. Санариптештирүү саясатынын жыйынтыгы катары учурунда жарандарыбызга 191 мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана сервис электрондук форматка жеткиликтүү болду. Негизги максат мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жарандарыбызга ыңгайлуулук жаратуу жана адам фактарын жокко чыгаруу. Калктын аяр катмарына мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө бардык багыттар боюнча санариптештирүү иши уланууда. Натыйжада жөлөк пулдарды төлөөдө ачыкча бюрократия жокко чыгарылып, социалдык жардамды төлөөгө дарексиз жолдонуп жаткан бюджеттик каражаттар үнөмдөлүүдө. Санарип саламат сактоо тармагына да кирүүдө. Мына жакында буйруса азыр даярдап атышат, саламат сактоо системасын Коопсуздук кеңешинин жыйында дагы карайбыз бул тармак боюнча. Укук коргоо органдары бардык региондордо бирдиктүү терезе борбору аркылуу элге кызмат көрсөтүүдө. Бирдиктүү терезе принцибин калкка кызмат көрсөткөн бардык мамлекеттик органдардын ишине киргизилет. Бул санариптештирүүнү мен эле тапкан жокмун. Бул бүт дүйнөбүздү санариптештирүү жолу менен эң алдыңкы технология киргизип, мына алдыга кетип атышат. Тилекке каршы биз кеч баштадык, биз артта калдык. Бирок биз абдан амбициялуу максат койгонбуз, ошону иштеп атабыз. Биз Борбордук Азияда эң алдыңкы мамлекет болобуз деген. Муну эми баардыгын туура түшүнүп турасыңар. Бул коррупциянын жоюу бир гана жолу, азайтуу жолу, бул санариптештирүү. Ошон үчүн санариптештирүү менин өзгөчө президенттин көзөмөлүндө менин приоритеттүү тармак катары мына күнүгө бул боюнча иштеп жатам. Мына 2016 жылы мына сиздер колдоп бергенсиздер, мен жаңы премьер болгондо мамлекеттик технология жана байланыш комитетин түзгөнбүз. Ошонун негизинде түндүк электрондук системасын биринчи киргизгенбиз. Пилоттук режимде баштаганбыз. Бирок тилекке каршы бир кыска мөөнөттө бул согундап кетти. Бирок азыр биз колго алдык буну колго алып, каражаттарды бөлүп, тиешелүү адистер менен камсыз кылып, буну азыр тездетип атабыз. Тездетүүнүн ишин дегенде бул санариптештирүү бизге мамлекеттик аба менен суудай керек азыр. Ошон үчүн буга бардык мамлекеттик органдар, 3 бийликтин бутагы тең, мен баш болуп, электрондук башкарууга өтүшүбүз керек. Мына биздин аппарат президент өттү азыр бардыгы тең. Электрондук башкарууга толук өттү. И башка мамлекеттик органдар дагы өтүш керек. Мына биз кичине согундап кеттик, колго алдык.
жылы Эстонияда 130 мемлекет қатысқан жылда электрондық басқару системасы бойынша конференция болады. Ал жерде жиын өтеді. Ошо 130 мемлекеттен бір ғана мемлекетке береді. Бізге 19 жылғы сыйлықты қысқа мөөнөттө түндік электрондық системасы жетишке ийликтер үчүн деп туруп мына бизге берди. Биздин түндүк электрондук системабызга. Бул деген айтып турат. Биз туура жолдо кетип атабыз. Туура жолдо кетип атабыз. Ушул системаны күчөтүп, талапты коюп, ушуну биз турмушубузга барлык тармактарга киргизишибиз керек. Мына Кудайга шүгүр, азыр 62 мамлекеттик орган барды кирип атат. 28 коммерциялык орган киришип атат. Буюрса сапатына дагы мына карай баштадык. Буну ишке киргизебиз. Санарып аймак, айыл өкмөттөрүн бардыгын тең бул 20 жылга чейин мына киргизебиз. Өткөндө мен мына көрүп келдим, атайбыр Лебединик айыл өкмөтү. Жөнөкөй нерсе, көп да каражат кетпейт. Ага эрк керек, азыраак каражат керек, тауып иштеткенге. Адистер керек. Мына ушуну колго алышыбыз керек. Коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү менен видео байкоо системаларын орнотулган жерлерде жол кыргызтарынын саны дээрлик 50%-га азайды. Республика боюнча дагы кошумча 300-ден ашык видео байкоо аппараттык комплекстер орнотулат. Коопсуз шаар долбоору менен катар Бишкекте жана түзүлгөн милициянын кайгылуу кызматынын иши башталды. Жылдын аягына чейин кайгылуу кызматы бардык аймактар боюнча жайылтылат. Социалдык тармакта эмгектенгендер мамлекет тарабынан колдоо иш уланат. Үй-бүлөлүк врачтардын айлыгы орто эсеп менен 30%-га чейин жогорулады. Мугалимдердин эмгек акысы 30%-га көбөйдү. Учурда ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоо үчүн социалдык жөлөк пулунун өлчөмү 3000 сомдон 4000 сомго чейин көтөрүлдү. Бул балдары баккан ата-энелерге 2019 жылдан тартып айлык төлөнө баштады. Гемодиализди бекер алуу үчүн акыркы 2 жылда 1 миллиард 600 миллион сом бөлүндү. Кенже тейлөөчү кызматкерлердин айлыгы орто эсеп менен 2 эсеге билесиздер мына жогорулады. Улуттук статусу бар маданият мекеме кызматкерлеринин маянасы 80%-га көбөйтүлдү. Катардагы милиция кызматкерлеринин эмгек акысы кеминде 40%-га жогорулады. Контракт негизинде кызмат кылган аскер кызматкерлеринин айлык маяналары 30%-га жогорулады. Армиябыз, жаңы турак үйлөр, социалдык объекттер, заставалар жана техника менен камсыз болуп жатат. Мына мени айткан нерсеге 14 миллиард сомдон ашык мына каражат кетип атат. 14 миллиард, мында болгон эмес, кетип атат. Кыска мөөнөттө. Буюрса санариптешин киргизсек, азыр өкмөт катуу премьер-министр өз башында туруп фискалдаштыруу маселесин отуруп атат азыр. Ушуну киргизип алсак, көмүскө экономиканы алып чыгып алсак, ачка бюджет будан да көбөйөт буюрса. Билебиз, азыр башка тармактарда айлык аз, маданиятында башка тармактарга. Аларга дагы келебиз, алардын да айлыктары көтөрүлөт буюрса. Азыр санариптештирүү, фискалдаштырууну өкмөт колго алыш керек. Буюрса, арзан турак жай программасынын алкагында 4,5 миллион ашык үй-бүлө турак жай менен камсыз болду. Аларга 5 миллиард сомдук ипотекалык кредит берилди. Сизде билгендей, мамлекеттик ипотека 14-16 жылы 14% менен баштаганбыз. Кийин 18%га түштү. Мына быйылкы жылдан 6%га түшүрүлдү. Мурун бюджеттик мекемелерге кана берилген болсо, айрыкча мугалим врачтарга. Азыр бүт Кыргызстандын жарандарына мына бериле турган мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буну мамлекет ипотекалык компания жана Керемет банкке түзүлгөн билесиздер. Ушу эки жактан мына бере баштадык. Кубандырганы менчик жеке банктардагы ипотеканы мына бере башташты. Калкыбызды таза суу менен камсыз кылууга өзгөчө маани кылып, артыкчылыктуу багыт катары аныктаганбыз. Акыркы жылдары 107 айыл таза суу менен камсыз болду. 2024 жылга чейин 715 айылда курулуш иштерин бүтүрүп, таза суу инфраструктурасын жаңыртабыз. Жалпылап айтканда, жакынкы 5 жылда Кыргызстандын бардык аймактары таза суу менен камсыз болот. Бүгүн эл аралык финансылык институттардын каржылоосу аркылуу 588 айылга
тизме түзүлүп, бардыгы бул 33 миллиард сомдук финансалык булактар аныкталды. Инвесторлар менен каржы тартуу багытында сүйлөшүүлөр уланат, жүргүзүп жатабыз. Негизинен гранттык элементтер менен узак мөөнөттөгү кредит алып жатабыз. Бюджет дагы мына каражат, бюджеттен дагы мына каражат каралып, мына 5 миллионго чейин таза сууга көбөйдү. Эми мына көп айтышы мүмкүн, кайерге барса тазасы деп айтат, тазасы деп айтат деп. Таза суу бул калкыбыздын, балдарыбыздын ден соолугу, биз улутубуздун саламаттыгы бул. Каяктагы экономика, каяктагы туризм, каяктагы өндүрүш өнөр жай, эгерде айылдарда таза суу болбосо. Таза суу жерге ким келет, кайсы турист келет, кайсы өндүрүш салынат, каяктагы экономика болот. Турист келмек турсун, таза суу жок жерден миграция күчөп атат. Сууга суу жок, таза суу жок жерден. Биз ушуну токтотушубуз керек. Таза суу келсек, миграция да токтой баштайт. Өндүрүш дагы иштей баштайт. Ишкерлер бара баштайт. И туристтер да келе баштайт. Аларга шарт түзүлө баштайт. Мына ошон үчүн мамлекетибиздин, элибиздин бул келечеги, балдардын келечеги болгон үчүн буга өзгөчө мына көңүл буруп атам, менин көзөмөлүмдө болуп атат. Ирригация программасы ишке ашырууга өзгөчө маани берип жатабыз. Бул бекеринен эмес. Бул бекеринен эмес. Анткени бул маселе өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна түздөн түз таасир тийгизет. Ирригация деген бул жумуш орундар жана суугат жерлер. Бул миграцияны токтотуу, аймактарды өнүктүрүү, жаңы конуштардын пайда болушу. Бул амбициялуу максатыбыз. Аны аткарууга бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшап жатабыз. Анткени бул программа жаңы муундун келечегине багытталган улуттук долбоор. Ушуну туура түшүнгүлө, улуттук долбоор. Бул биздин келечегибиз ирригациядагы. Урматтуу мекендештерим, өлкөнүн экспорттук потенциалын колдоого өзгөчө көңүл буруудабыз. Ата мекендик продукцияларды экспорттоо үчүн зарыл шарттар түзүү максатында 19 ветеринардык жана 4 фитосанитардык лаборатория ишке киргизилди. Акыркы 2 жылда ветеринардык контролго тийиш болгон товарларды өндүрүү, сактоо жана экспорттоо боюнча Евразиядын бирдиктүү реестрине кирген кыргызчалардын саны 114-кө жетти. 2018 жылга салыштырмалуу 47 ишканага көбөйдү. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын ветеринардык көзөмөл системасы башка Евразия өлкөлөрү тарабынан эквивалент деп таанылды. Мына билесиздер, 2007 жылы Россия Федерациясы бизден өндүрүлгөн этти мына киргизбей койушкан. 2007-тен бери мына ушунун баары тең алынды. Азыр биздин эт өндүрүүчүлөр, мал чарба азыгын өндүргөн биздин өндүрүүчүлөр Россияга бардык Евразияга кирген өлкөлөргө киргенге мына шарт түзүлдү киргенге. Экспорт өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алынган. Былтыр айыл чарба продукцияларынын экспорттонун көлөмү 24,5%га көбөйдү. Жергиликтүү ишкерлердин колдоонун натыйжасында экспорттун географиясы дагы кеңейүүдө. Мисалы биздин ишкерлер Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Катар, Япония жана башка мамлекеттерге продукция чыгара башташты. Мына экспортко чыккан ишкерлерди ошол ишканаларды мына колдоо боюнча мына атайын программа кабыл өкмөт дагы атайын бюджеттен билесиздер 2 жылда былтырда 2 миллиард кирген, бирок тилекке каршы 5 миллион гана бөлүнүп калды. Бул 2 миллиард кирди. Бул ишкерлерди бюджеттен дагы, Кыргыз Орус фондунан дагы, мамлекеттик банктардан дагы мына каржылоо системасын колго алып атабыз. Эмне үчүн дегенде биз экспортко чыкмайынча жумуш орунду түзө албайбыз бияктан. Бизге валюта кирбейт. Мына билесиздер, өткөн жылы Кытай Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза келгенде дагы ушул маселеде сүйлөшүү болду. Биздин продукцияны Кытайга киргизүү боюнча мына билесиңер 5 продукция кирип атат азыр, Кытайга. И ушуну көбөйтүш боюнча ал киши дагы түшүнүү менен кабыл алды. Кабыл алып, мына азыр алар келип атышат, бизге иштеп атышат. Азыр дагы 7 протоколдун үстүнөн иштеп жатышат ал жака киргизгенге. Эмне үчүн дегенде бул рынок бизге жакын, алыс эмес.
продукциянын себестоимостуна өз наркына дагы көп таасир этпейт. Ошон үчүн иштеп атабыз. Бул багыт боюнча дагы мына азыр Кытайдын бирдиктүү реестрине 13 сүт чыгаруучу, 4 бал сүт өндүрүүчү, 4 бал өндүрүүчү ишкана кирди. Бул деген нерсе 13 ишкана, 4 бал өндүрүү ишкана кирет. Башка дагы айыл чарба продукциянын товарларды азык-түлүктү киргизүү боюнча ишти алып барып атабыз. Будан дагы буюрса жыйынтык болот. Бул жака буюрса ошо Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын жардамы менен бул жак боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Энергетика тармагында долбоорлорду ишке ашыруу уланууда. Токтоолуу кесип реконструкция иштери жүргүзүлүүдө. Учурда Камбарат эккечинин экинчи гидроагрегатын эксплуатацияга киргизүү, ат башы кесип реконструкция боюнча иштер уланууда. Камбарат бир кешинин жана жогорку нарын кестеринин каска курулушуна инвестор каралууда. Жакында Каса 1000 электр чубалгысын тартуу иштери башталат. Бул долбоор электр энергияны экспорттоо мүмкүнчүлүгүбүздү арттырат. Энергия сектору жоготууларды азайтууга өзгөчө көңүл бурулду. Бул чөйрөдөгү негизги биздин максатыбыз каржы агымдарын ачыкка чыгаруу энергетика системасын. Ачыктыкты камсыз кылуу. Ичинде энергия системасы эч качан ачыкка чыгарган эмес, ички финансын. Мына ушул иште иштеп атабыз. Буну чыгарабыз буюрса. Мына азыр билесиздер, жакшы иштер бар. Былтыркы жыл менен эле 2 миллиард сомго жакын ички резервдерин азайтышты. Стратегиялык мааниси бар жолдор куруу улантылып жатат. Транзиттик потенциалы жогору болгон жолдорду курууга жана оңдоого артыкчылыктуу маани беребиз. 2019 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча 335 километр жолго асфальт төшөлдү. Мындай болгон эмес, урматтуу депутаттар. Ички жолдордун абалы начар экенин билесиздер. Мына мен элди кыдырганда, премьер болгондо, президент болгондо өзүңөр эле көрүп атасыздар, айрыкча айылдакы жерлер, райондун борборундагы жолдор кечиресиздер. Жолдор бул Союз таркагандан бери ал жерге 1 метр асфальт төшөлдүк. Жерлер бар, борборлор. Барсаңыз машина эмес, кээ бир жерде жөө салбайсың. Ушунун баарын эске алып, мына былтыр райондун борборлоруна асфальт төшөөнү мурун баштаганбыз. Анда жаш колдо болбой алган. 2 жыл болду, мына быйыл да киргизип атабыз. Былтыркы жылы 141 километр асфальт жол басылды. 40 район, 8 шаарга. Быйыл 150 километрди буюрса аданда көбөйткөнгө аракет кылып атабыз, муну сүйлөшүп атабыз. Жолго асфальт төшөө пландалууда. Бул абдан керек. Үчүн дегенде райондук борбордагы жолдорду көрсөңүздөр. Ал жерде түндөсүп алсаң, кыргызча айтканда бутуң сына тургандай болуп калган. Ошон үчүн буну 5 жылда оңдосок болот. 3 километрин жылына каражат бөлүп, мына 8 миллион сомго жак каражат кетип атат. Бөлүп турсак, сиздер менен бирге бул маселе 5 жылда чечилет. Кийин райондун айыл өкмөттүн борбор өткөнгө, айылдарга керектүү жерлерди асфальт төшөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Урматтуу депутаттар, жогоруда аталган өлкө ичиндеги иштер менен катар тышкы саясат көңүл борборунда болду. Улуттук кызыкчылыктарыбызга жооп берген тышкы саясатыбызда олуттуу натыйжаларга жетиштик. Бир катар мамлекеттер менен саясий диалогду жакшырта алдык. Биздин өнөктөштөр Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан, Кытай, Индия, Туркия жана башка мамлекеттер башчыларынын деңгээлинде жемиштүү визит алмашуулар болду. Бул жылда Европа биримдиги менен кеңейтилген кызматташуу боюнча келишимге кол коебуз буюрса. АКШ менен өнөктөштүк келишим боюнча иш жигердүү жүрүп жатат. Азия жана араб мамлекеттери менен кызматташуу өнүгүүдө. Япония менен алака бекемделет. Иран менен кызматташуу уланууда. Жааматтык коопсуздук келишим уюмунда, Шанхай кызматташуу уюмунда, Түрк кеңешинде Кыргызстан төрагалыгын ийгиликтүү өткөрдү. Тарыхта биринчи жолу ЮНЕСКОнун аткаруучу комитетине толук кандуу мүчө болуп шайландык. Мамлекеттик кызыкчылыкка басым жасаган Кыргызстандын тышкы саясатынын жаңы концепциясын кабыл алдык. Акыркы 12 жылда биринчи жолу Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилери менен кеңешме өткөрдүм.
Elçilerimizге konkrеттүү тапшырмалар берилди. Анын ичинде чет өлкөлөрдөгү жарандарыбыздын укуктарын коргоо, аларга жардам берип, шарт түзүү тапшырылды. Экономикалык, экологиялык дипломатияны өтүрүүгө өзгөчө басым жасалды. Ушул жерде айтып кетейин, мына мурун биздин элчилерибиз өзү мөөнөтү 3 жыл, 4 жыл деп иштегенинде, иштебеген дагы отура берчү. Кимиси жакын болсо калат, жакын болуп кете берчү. Эми андай болбойт. Ушу талапты койдук. Азыр тышкы министрликтин азыр критерийлер бар. Ар жылда жыйынтык чыгарабыз. Эгерде жыйынтык болсо иштейт, жыйынтык болсо иштебейт. 3 жыл, 4 жыл күтпөйбүз муну. Күчтүү калдар менен толуктай баштайбыз буйруса. Мына буну да колго алдык. 4 жыл союздашуу, 2020 жыл союздашуубуз жана стратегиялык өнөктөшүбүз Россия менен эри шаркак мамилелердин жылы деп жарыяланды. Башка бир катар иш-чаралар менен бирге Улуу Ватан мекенин согушта жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. Кудай кааласа биргеликте белгилейбиз. Жеңиштин 75 жылдыгы Кыргызстанда жалпы элибиз тарабынан эң жогорку деңгээлде майрамдалат. Биз ата-бабаларыбыздын баатырдыгын жана каармандыгын эстен чыгарбайбыз. Тарыхты кайра жазуу аракеттерине каршы чечкиндүү күрөшөбүз. Биздин келечек үчүн жанын кыйып, өз өмүрүн ардаган аталарыбыздын элесине терең урмат менен таазим этип, дайыма эскерүүгө милдеттүүбүз. Урматтуу депутаттар, быйыл парламенттик шайлоо жылы. Алдыга саясий процесске карата көптөгөн саясий өнөкөттөр козголот. Партиялардын саясат менен алпырышуу күчөйт. Бул иш парламенттеги фракциялардын дагы саясий калагыды болуусун шарттайт. Мындай учурда элди алаксыткан популисттик кадамдар да көбөйөт. Мыйзам чыгаруу иши да солгундайт. Ошондуктан сиздерге кайгыларым азыр парламенттин кароосунда өлкөнүн экономикасын, мамлекеттин элдин турмушуна зарыл болгон кечиктирилгис мыйзам долбоорлору бар. Бул мыйзамдарды кечиктирбей кабыл алуу керектигин эсиңерге салам. Анткени кийинки парламент келип, ишин баштаганча өлкөдөгү реформаларга зарыл мыйзамдар күчүнө кириши керек. Мен мыйзам базасында болгон анализ менен таанышып чыктым. Албетте, быйыл биринчи кезекте балдарды колдоо саясаты көңүл борборунда болот. Балдарга жөлөк пулду чектөөнүн жаңы тартибин аныктаган, айрылуу үй-бүлөлөрдү колдогон, коррупциялык тобокелдиктерди азайткан, санарип технологиялары терең колдонулган, нормаларды камтыган мыйзам долбоору жакында жогорку кеңешке киргизилет. Балдарга карата зордук зомбулукту болтуруу, мындай иштердин алдын алуу, кароосуз калган балдардын ар бирине камкордук көрүү боюнча жергиликтүү жана мамлекеттик органдардын милдеттерин күчөткөн мыйзамдарды кабыл алуу керек. Бул абдан керек бул. Бул мыйзамдарды быйыл балдарды колдоо жылында ишке киргизүү абдан маанилүү. Элди тынч жашоосун камсыздоо, коомдун коопсуздугун чыңдоо, тартипти күчөтүү, кылмыштуулукту ооздуктоо максаты менен укук коргоо, прокуратура органдары тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр парламентке киргизилет. Соттук укуктук реформанын алкагында күчүнө кирген кодекстер менен мыйзамдарга карата жаңы өзгөртүүлөр парламенттин кароосунда турат. Антикоррупциялык чараларды күчөтүү максатында жакында сиздердин карооңуздарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын декларациялары жөнүндө мыйзам долбоору да киргизилет. Инвесторлордун жана ишкерлердин укуктарын коргоо максатында түзүлгөн бизнес омбудсмен институту толук кандуу иштеш үчүн тийиштүү мыйзамга муктаж. Таза суу менен камсыз кылуу жана ирригация программаларын ишке ашырууга багытталган бир нече мыйзам долбоорлору, ратификацияны өткөрүүнү талап кылган долбоорлор бар. Стратегиялык жолдорду реконструкциялоо боюнча макулдашууларды ратификациялап, ири инфраструктуралык долбоорлор да тездетүүнү талап кылат. Салык процедураларын фискалдаштырууга багытталган товарлардын маркировкалоо жана аларга байкоо жүргүзүү боюнча мыйзамдар да кечиртилбеши керек. Ошондой эле Евразия өлкөлөрүнөн кирип жаткан эсепке алынбаган күйүүчү жана майлоочу заттарды кечиктирбей ачыкка чыгаруу зарыл.
Буга тиешелүү акчылык салыкты киргизүү боюнча мыйзам долбоору бар. Урматтуу депутаттар, шайлоону адилет өткөрүү, бардык партияларга бирдей шарт түзүү, партияларда ички демократияны калыптандыруу жөнүндөгү маселелер кызуу талкууланып, коомчулукта ар кандай көз караштар айтылып жатат. Шайлоо эрежелерин алдын ала белгилүү жана туруктуу болушуна жетишүү максатын койгонбуз. Эрежелер шайлоого 1 жыл калганда бекемделип, кийин өзгөртүүлөр киргизилбеш керек деген пикирди билдирген. Айткан сөзүбүзгө биз турдук. Бул маанилүү саясий процесске укук жагынан жакшы даярдык менен келдик. Шайлоо мыйзамдарына эмне толуктой өзгөртүүлөр талап кылынса, бардыгы киргизилип бекемделди. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана аларды саноо учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыз кылууга умтулдук. Президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо, референдум жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссиялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алып бердиңиздер. Парламентаризмдин өнүктүрүүгө түздөн түз таасир эткен мыйзамдарды кабыл алуу менен өлкөбүздүн келечегине чоң салым коштуңуздар. Жаштардын, улуттардын, аялдардын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын квоталар боюнча жакшы мыйзам нормалары бар. Ошондой эле айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодо аялдар үчүн 30% мандаттарын резерви жөнүндө жобону камтыган мыйзам 2019 жылы кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, жогоруда белгиленген мыйзамдар менен катар шайлоо адилеттигин камсыз кылууга багытталган сиздердин карооңузга дагы 2 мыйзам киргизилген. Шайлоо мыйзамдарын бузууларды алдын алуу, мыйзамдарды бузган үчүн жоопкерчилик механизмдерин киргизүү жана административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоору бар. Ал өткөн жылдын 30 августунда Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилген. Бул мыйзамды кечиктирбей кабыл алуу келерки шайлоо өнөктүгүнүн адилеттигин жана сапатын жакшыртууга чоң салым кошот. Дагы бир демилге саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоору 5 айдан бери парламенттин кароосунда турат. Сунушталган долбоор саясий партиялардын ролун мындан ары бекемдөө жана коом алдында партиялардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындыгына жетишүү максатында иштелип чыккан. Бул мыйзам Кыргызстанда парламент демократияны өнүктүрүүгө олуттуу түрткү берет. Эки мыйзам тең абдан маанилүү. Урматтуу мекендештерим, буга чейин ар кандай аянтчаларда айтып келгем, дагы бир жолу баса белгилейм. Өлкөнүбүз үчүн жарандык коом ачык, массалуу маалымат каражаттары эркин, парламент күчтүү болушу абзел. Бул демократиялык коомдогу негизги баалуулуктар. Аны менен катар партиялык системаны өнүктүрүү чоң мааниге ээ. Партиялык система партияларды ирилештирет, регионализмди жоготот, программаларды, идеяларды бириктирет. Партиялардын социалдык базасы кеңейтет, ар кайсы кесиптеги коомдун ар кандай катмарындагы адамдардын биригүүсүн шарттайт. Парламенттик сапаттуу курамына партиялар жоопкер. Ал партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Бул маселени бир гана лидер чечпей, партиялык демократия болушу абзел. Партиянын жетекчиси гана депутаттык мандаттардын тагын чечкен партиялык вождизм болбош керек. Партиялардагы ички демократияны орнотууга катуу көңүл буруу зарыл. Урматтуу мекендештерим, жогоруда айткандай, биз мыйзам базасы, шайлоо эрежелери күн бурун аныкталсын деген сөзүбүзгө турдук. Укуктук база түзүлдү. Биз айткан уадабызды аткардык. Азыркы учурда дагы бир гана жагдай жөнүндө пайыздык чек тууралуу талкууларга чекит коюлу элек. Бул маселе боюнча менин пикиримди билүүгө ынтызар болгон мекендештерим, айрым депутаттар мага түздө маалымат каражаты аркылуу да кайрылышты. 9% деген чекти мына ушул жерде отурган депутаттар, мына сиздер көпчүлүгүңөр колдоп, мыйзам кабыл алынган эле. Бул норма
шайлауга катыша турган саясий күчтөр тарабынан кызуу талкууга алынып, азыр өзгөртүүнү талап кылууда. Дээрлик жарым жылга жакын созулуп келаткан талкууга мен дагы көңүл буруп турдум. Айтылган ойлорду угуп турдум. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ириleştirүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар ириleştirүү биздин ириleştirүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын, эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жети өлчөп биркизет деп ойлойм. Мен бардык партияларга карата бирдей, менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге мен даярмын. Урматтуу мекендештерим, өз таасирин сактап калууга аракет кылгандар тарабынан менин иш аракеттериме көрүнүүдө көмүскөдө тоскоолдуктар болгонун билесиздер. Коррупциянын туу башында тургандар, реформаларга каршы болгондор ачык эле чабуулга чыгышканы белгилүү. Элибиз гана эмес, эл аралык коомчулуктагы Кыргызстанда эмне болуп кетет деген кооптонуу менен өлкөбүзгө назар салып турду. Дагы эле назар салып турат. Кудайга шүгүр, сабырлык сактап, чагымчылдыкка, провокацияга алдырган жокпуз. Элибиздин колдоосу менен коомдогу тынчтык сакталып, жарандардын тынч жашоо ыргагы бузулган жок. Эл менен бийликтин ажырымына жол бербөөнү, коомдогу биримдикти сактоону, улут аралык ынтымакты, өлкөдөгү тынчтыкты коргоону баарынан бийик кармадык. Бул баалыктарды бекем сактоо керектигин Аксы окуяларынын, март жана апрель революцияларынын сабактары айтып турат. Шейит кеткен батылдардын элеси ар кандай саясий максаттарга караганда коомдун тынчтыгы, өлкөнүн келечеги алда канча бийик турарын эстетип турат. Быйыл апрель революциясынын 10 жылдыгын өткөрөбүз. Каргашал июнь окуяларына да 10 жыл болот. Бул трагедиядан терең сабак алып, журттун биримдигин, улуттардын ынтымагы деген жөн эле сөз эмес, адамдардын өмүрү, ден соолугу, жаштардын келечеги экенин көкүрөктө бекем сактап, анан гана саясатты, башка иштерди ойлонолу. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, шайлоо жакындаган сайын саясий активдүүлүк жогорулайт. Бул эми табигый көрүнүш, бул болуп келген болот. Саясатчылар элдин көңүлүн буруу максатында көп жылдан бери келаткан көйгөйлөрдү козгойт. Элдин оюн алагды кылып, өз кызыкчылыгын көздөп, объективдүү эмес маалымат таратууга баргандар да болот. Мындай жоопкерчилик мамлекетибиздин коопсуздугуна, элибиздин тынч турмушуна терс таасир этет. Келе турган инвесторлорду кооптондурат, иштеп жаткандарды чочутат. Шайлоого ким кандай катышса, ал өз эрки. Бирок шайлоодон кийинки турмушту, өлкөнүн келечегин унутпайлы.
шайлоону мамлекеттеги тынчтыкка кедергиси тийгизбей, инвестициялык климатка залал келтирбей өткөрүүгө биз бардыгыбыз милдеттүүбүз. Мамлекеттеги тынчтык, жарандарыбыздын коопсуздугу баарына кымбат экендигин эстен чыгарбайлы. Коомубуздун ачыктыгын пайдаланып, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын жалпы коомго тануулагысы келгендер да жок эмес. Тигил же бул маселени кысым көрсөтүү, ультиматум жолу менен чечүүгө аракет кылгандар да бар. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып коеюн, бардык маселе укуктук талаада чечилет. Коомубузда тынчтыкты бузууга батынгандардын аракети мыйзам алкагында сөзсүз өз баасын алат. Урматтуу депутаттар, өлкөнү кайсы жол менен өнүктүрөбүз, кайда барабыз, так аныкталган. Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын кабыл алганбыз. Анын алкагында менин президенттик ишим бүткөнгө чейин мөөнөткө 2024 жылга чейин аткарылчу иштердин программасы иштеп жатат. Силер менен чогуу жасай турган ишибиздин максаты жөнөкөй жана түшүнүктүү. Коррупцияны озуктап, кылмыштуулукту жоюп, трайбализмди жүрөктөрдөн жууп таштай турган баалуулуктарды коомдун турмушуна киргизели. Региондор өнүгүп, жарандарыбыз ырыскысын бөтөн жерди издебей, өз мекенинде жумуш менен камсыз болушуна шарт түзөлү. Сот системасында адилеттикти орнотуп, сотторго күч органдарына элдин ишенимин кайтаралы. Жаңы укуктук маданиятты жашоо практикабызга толук киргизели. Турмушта санариптик кеңири колдонгон коомду, жаңы технологияга негизделген экономиканы түптөйлү. Журтубузга ак ниет кызмат кылуу, мекенибиздин көз карандысыздыгын, элибиздин эркиндигин, жерибиздин бүтүндүгүн сактоо ар бирибиздин жашообуздун маңызы болуш керек. Ата бабаларыбыз кылымдар бою күрөшүп жүрүп, бизге ажайып кооз жерди, адилеттикти туу туткан, ар кандай улуттардын ынтымактуу жашоосун камсыз кылган коомду мурас калтырды. Аларды аздектеп сактап, кийинки муунга өткөрүп берели. Ар бир жаран жагымдуу, терең билим ала турган чөйрөдө, бекем ден соолукта, татыктуу маян алып алган жумушта, сый урматка бөлөнүп жашоосуна шарт түзөлү. Урпактарыбыз кыргызстандык болгону менен сыймыктанып жашоос үчүн бардык күч аракетибизди жумшайлы. Баарыбыздын түпкү максатыбыз бирөө гана: Кыргызстанды күчтүү, өнүккөн мамлекет кылуу. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Элибизде ар дайым аманчылык, жерибизде дайыма тынчтык болсун. Рахмат сиздерге, көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Жогорку кеңештин депутаттарынын жана өзүмдүн атымдан өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине келип катышып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирүү менен өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөлөрүнө чын ден соолук, кажыбас кайрат жана иштерине албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат сизге да, рахмат урматтуу депутаттар.